Бухарадагы еврейлер бар. Еврейлер билесиздер, согуштан кийин өтө көп ар жерлерге тарап кетишкен. Ошо Бухара амирлиги эми тарайын деп жаткан учурда дагы өтө көп байлык чогултушкан еврейлер. Кайсы жерде болсо, еврейлер эң биринчи билимди колго алат. Билимди, илимди колго алат. Инвестор билимге болот да булар. Ошондуктан да медицина тармагында азыр Израиль биринчи орунда турат да. Ошо аппараттары болсун, баягы жүрөгүнөн баштап, карди жагынан баштап, бут органдары бүт бардыгы, терапевт, нейробатолог бардыгы таасирин берип койгон дүйнө деңгээлинде бул Израиль болуп эсептелет. Не себеп десеңиз, билимге инвестиция кылышат да булар. Жаштарын окутушат. Болгондо өзүндө эле эмес, сырттарга акчаны канча болсо аябай окутушат. Инвестор билимге болот экен, жеп ичишке эмес, самсаганага эмес, мандыга эмес, билимге экен. Анан биз пландаштырган учурда эптеп бир кафе ачсам болду дейбиз да. Тирлигим өтсө болду дейбиз. Булар өтө көп узакты, алысты пландашат. Туурабы? Алысты пландайт. Дүйнө рейтингинде пландар түзүшөт. Ошондуктан да ошого жараша эмгек кылышат да. Сел чоң, ошого жараша эмгек кылышат. Мөөнөттү узакка коюшат. Мен баштап берсем, мени балам улайт, баламдын баласы улайт бул бизнести деп өтө чоң тармактагы бизнестерди кылышат. Ошондуктан да дүйнө деңгээлинде, дүйнөлүк рыноктор, дүйнөлүк товарлар алардын колдорунда. Неге? Себеби алар узак мөөнөттү пландаштырат. Үнөмдөшөт, өтө экономичный келишет, акчаны туура башкарышат. Акчаны туура башкарууну билишибиз керек да. Акчаны туура башкарышыбыз керек чындыгында. Ойду келди, болгон болбогон нерсе, кичине акча түшүп калса эле кетти кыздарга деп эс алып жүрө берсең, качан бириң эки болот, айтчы? Качан бириң эки болот? Үнөмдө, акчаны үнөмдөсөң, ал сени үнөмдөп коет. Туура башкарганды үйрөн. Ошол тууралуу китептерди оку. Ишкердик ой жүгүртүү болуш керек сенде. Ишкердик ой жүгүртүү болуш үчүн сен ишкерлер менен чогуу достош болушуң керек. Алкаштар менен эмес, тамек чеккендер менен эмес, насвайчиктер менен эмес, бузгунчу урушчактар менен эмес, сен ишкерлер менен чогуу болушуң керек. Хабибтин атасы өтө жагат да, бул киши мага өтө жагат. Хабибтен башка канча спортсмендерди тарбиялап койду. Бала ойноп жүрсө, Хабибти балам эрке деп чакырат да, чакырат, келсе, балам жанында балдар ким? Ушундай досторум, классташтарым. Булар чоңойсо ким болот? Булар мындай болот, андай болот, спортсмен болобу десе, жок. Анда буларды жанынан көрбөйүн сен дейт да. Спортсмен балдарга мен чогуу жүргүн дейт. Көрдүңүзбү, чөйрөдөн көп нерсе зависит этет да. Ишкердик ой жүгүртүү болуш үчүн дагы ишкерлер менен чогуу болушуң керек. Коомдук байланыштарды өнүктүрүү, коомдук деңгээлдеги байланыштарды катуу кармашыбыз керек. Бирөө кичине өнүгүп калса эле эптеп аны сындырыш эмес, ошонун бизнесин, филиалдарын балким ачып, мамлекеттик деңгээлде башка кошуна өлкөлөр менен иштешип, сыртка инвестиция кылып, ошол маселеде коомдук байланыштарды өтө күчтүү кармашыбыз керек. Тобокелдикти акыл менен кылуу, акыл менен багуу. Акылсыздык менен кылынган риск бир тыйын пайда бербейт. Акылсыздык менен, шашмалык менен кылынган риск пайда бербейт. Шашпа, ойлон, акылың менен калча. Миңден бирин кылып көр, ошосу анан 99 иштеп көр. Дароо миңин тыгып салба да. Багытты өзгөртүүгө даяр бол. Мисалы, мен да ушундаймын, бир иш кылып атабыз, окшобой калышы, аягы суу чыгып калдыбы? Ошо шеригиме туура эмес багыттарды же өзү туура эмес айнып аткан болсо, мен чыгып кеткенди билем да иштен. Ошо бизнестен убагында макул күйөйүн, макул 100 миңге күйөйүн, макул 100 миң долларга күйөйүн, ошол учурда чыгып кеткенди билем. Чындап чыгып кетиш керек да. Кийин барып миллионго түшкөндөн көрө, азыр 100 миңге түшкөн жакшы, чыгып кеткен жакшы. Андай ийгиликсиз, сизди башыңызга таш тийгизе турган бизнестен эртерээк чыгып кетишиңиз керек. Ар бир учурда багытты өзгөрткөндү билиш керек да адам. Өкүнбөш керек эч нерсеге. 100 миң долларга күйсөңүз, 100 миллион долларга күйгөндөр толтур азыр. Кыскасы, эч нерсеге кайгырбаш керек. Болгон аракет токтотпостон улантыш керек.
Өтүп кеткен бабабыз келип бизди карап сүйлөгөндө не деп сүйлөйт эле? Болгону ула дейт эле да. Кылып аткан иштериң ула дейт. Башка эч нерсе өзгөртпө дейт эле да. Кээ бирөөлөр жаңы жылга өзүн кыйнап 200 бет план түзүп алат дагы экөөсүн дагы кылбайт да. Жок. Сен болгон жолуңду ула. Ошондо ийгилик жаралат. Ар нерседен ар нерсе каттай бербе.